Урматтуу замандаштар, мен бир тема боюнча сиздерге кайрылайын деп турам. Жеке кабыл алууда бир айым чыкты да, ошол өзүнүн бир тууган агасы дайым кыйналганда, акча керек болгондо очу алат экен, өзүндө бар мезгилде кабар албайт экен. Бир жолу бир жакшылыгын куттуктаганга шарты болбоптур. Айтор пайдаланайын эле деп турат экен. Ушунчалык капа болгондон улам мен дейт, ушу чечим чыгарып дейт, эне атабыз өлгөнүнө 6 жыл болду дейт, анан катташпай койдум дейт, такыр жок кылып койдум дейт 2 айдан бери дейт. Анан чыргадым дейт, сураган деле киши жок, жаным деле тынчып калды, бирок көөдөнүмдө боштук дейт да, ыйлаагым эле келип атат деп. Урматтуу замандашым, бир тууганды кечип жиберерден мурун мындай катташпай койсоң, сүйлөшпөй койсоң балким болушу мүмкүн, бирок эки нерсени көңүлгө тутуш керек. Биринчи, баарыбызды Кудай жараткан. Биз бири бирибиз менен катташпай койсок деле, бир тууган менен сүйлөшпөй койсок деле, ага ачуубуз келсек деле, жек көрсөк деле, Кудай Таала үчүн биз бир кандан, бир тектен жаралган, бир жатында жаткан, бир эне атанын канын улаган, тегин улаган бир группадагы адамдар, бир туугандарбыз. Демек, Кудайдын өкүмүнө каршы чыккан болуп калабыз. Экинчиси, эне атабыз дүйнөдөгү баардык адамдардан бөлүп, бизге гана мүмкүнчүлүгүн берип, жыргалчылыктан баш тартып, өзү жебей жедирип, дене кирпигинен кирпик бөлүшүп, көбүрөөк иштеп, каражат таап, бала үчүн инвестиция салып чоңойтушат дагы. Тирүүсүндө дагы аябай жакын адам деп ойлойт. Бири бирибизден сурайт, бири бирибизге тапшырат, бири бирибиздин ынтымак болушубузду Кудайдан тилейт. А өлгөндөн кийин биз бири бирибизден эне атанын культун көрөбүз. Кимдир бирөөбүз атабызга өңүбүз окшош, ким бирөөбүз апабызга үнүбүз окшош, бирөөбүз апабызга окшош тамак жасайбыз, бирөөбүздүн шашканыбыз окшош. Демек, бул культ да. Андыктан бир тууган бири бирин таштап салуу, кечип салуу, катташпай коюу мүмкүн эмес болгону кемчилиги менен кабыл алабыз жана Кудай деле бербейт, мен берем деп эле ал үчүн жүрөгүбүздү, каныбызды, өпкөбүздү чаба бергенди токтотобуз. Колубуздан келсек жардам беребиз, сүйүүбүздү беребиз, өзүбүздү да унутпайбыз. Кээде баалабай койсо үмүт кылбайбыз, кечиребиз, кабыл алабыз. Башка жол жок. Анткени кыргыздын наркы деле, динибиз деле, салтыбыз деле, адамгерчиликтен табият, адамдуулуктун наркы деле ушундай эле жолдо деп ойлойм. Албетте менин бул оюм, мен ошентип жооп бердим, өзүң чеч. Бирок ушул эки нерсени унутпа деп. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Сиздерде ушундай учурлар болду беле? Келиңиздер талкуулашайлы, анткени бул жашоодогу ийгилик, бакыт, жүрөгүбүздүн тынчтыгы дал ушул мамилелерге өтө байланган.